6 жылдан бери акыйкаттык таппаган Токтогул районунун тургундары регион телеканалы аркылуу өлкө башчыларына кайрылды. Алар 2017-2018 жылдары Барс Кейджи деген фондко алданып калышканын айтышууда. Тактап айтканда, алгач мал чарбачылыгын түзүп, жакырчылыктан чыгарабыз деген убада менен дал ушул фонд карапайым элден акча топтоп кеткен. Бизге кайрылган жарандар орто эсепте 20 000 сомдон баштап 150 000 сомдон көп каражаттарын фонддун казынасына төгүп беришкен. Деген менен азыркы убакытка чейин же каражаттан, же малдан дайын жок. Белгилей кетчү дагы бир жагдай, жабыркагандар менен фонддун ортосунда келишим кагаздары жана башка тастыктоочу документтер түзүлүп, эки тараптуу кол дагы коюлган. Бирок жабыркагандардын айтымында фонддун өкүлдөрү берген убадаларын аткарган эмес, жана акчаны чогулткан соң дайындарын билдирбей качып жүрүшөт. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Барс Кейджи фондунун кожоюндары Туркияда карапайым элдин акчасы менен чаржап жашап жатышканы айтылууда. Мындан улам чыдамы түгөнүп, сабыры калбаган жарандар өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасап, карапайым элди сыздатып кеткен алдамчыларга татыктуу жазасын беришин суранып жатышат. Эске салсак, Барс Кейджи фондунан жабыркагандар бир гана Токтогул районунда эмес, Нарын областында да ондоп саналат. Мал жандыгын көбөйтөм деп жыйганынан айрылган элдин үнүн кесиптешим Акылай Карабаева угуп келди. Жакырчылыктан чыкпай эле саска батып калдык чындыгындачы. Мен 18-жылы 100 000 акча төккөм. Ибадат деген айымга 45 000 сом акчалай төккөм. Ибадат деген эжеге 23 000 акча төккөм. Мен дагы 25 000 төккөм. 23 000 төктүм эле. Тасмадагы Токтогул районунун тургундары алданып калышканын айтып жатышат. 2017-18 жылдары Барс Кейджи деп аталган фонддун өкүлдөрү мал чарбачылыгын түзүп, жакырчылыктан арылтабыз деген убада берип, ар биринен кеминде 20 000ден 150 000ге чейин каражат чогултуп кеткен. Деген менен бүгүнкү күнгө чейин ал убададан дайын жок. Барс Кейджи деген фонд чыккан. Ошол бизге жакырчылыктан алып чыгуу жана мал чарбасын өнүктүрүү деген маселе менен бизден акча чогултуп кетти эле. Ошол акчанын азыркыга чейин бериле элек. Мына бизде документтери дагы бар, соглашениялар бүт бар. Биздин Токтогулдун акчасын чогултуп кеткен Ибадат Токтогулова деген Токтогулова. Ушундай адамдар бизде алда ушул убакка чейин азыр акчабызды да берген жок, кайра бизди саска батырып, кайра банкротко отургузуп койду да. Ушу жакырчылыктан чыгаруу, мал чарбасын өнүктүрүү, ай чарбасын өнүктүрүү боюнча координатор Ибадат деген аял келип, биздин документтерибиздин баары толуктап, тамузга чейин залогко сөткө тартып, анан кийин бизге 100 000ден, 200 000ден акча төктүрүп, тезаранын ичинде жаңы жылга чейин акчаңарды аласыңар деп соглашениялер түзүп, актилер түзүп кетишкен. Мына büyük печеттер менен турат, актилердики дагы Бекте Зарипованын немелери бар, колдор печеттер менен. Мындан улам алданып калдык деген тургундар регион телеканалы аркылуу президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Анткени ушул убакка чейин же акчасын, же малын ала албай чыдамы кеткенин билдиришет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз Токтогул районунун атуулдары, жарандары сиздерге кайрылууга туура келип жатат. Жогоруда мага чейин айтып өткөндөй 2018 жылы Кыргызстанда ушул бир 4-5 уюшкан кишилер фирма ачып, ушу карапайым элден акча чогултуп, сиздерди жакырчылыктан чыгарабыз, Токтогул районунда мал чарбачылыгын өнүктүрөбүз деген максатта бизден акча котортуп алышты эле. Бирок ортобузда келишимдер түзүлгөн. Токтогул районунун координатору болуп, Токтогулдук эле биздин эжекебиз Ибадат айым келип, биз менен келишимдер түзүп, акчаларды биз ошол айымга которгонбуз. Ошол жылдан бери мынакей 7 жыл, 6 жылдын жүзү болуп атат. Акчабыздан жок, же кыргыздар айткандай аттан жок, же атпайдан жиптен жок болуп, ошол күнгө чейин келип, айласыздан сиздерге кайрылууга туура келип жатат. Менде ошол адамдардын сүрөттөрү да бар. Мынакей, много адам, ошол чогулткан адам
Абытбек Атарбеков муну көп киши тааныйт, билет, Кыргызстан боюнча таанымал болуп бүтүп. Андан кийинкиси Бекмырза, Зарифа Кененбаева, Рустам Жунушалиев, бул Абытбек Атарбеков, анан жанагы Муратбек Кеңешбекович деген да бар, ушунун немелери болот, адвокаттары болот. Буларды текшерип бериңиздер сурамыз. Документтер болсо мына печаты менен колу коюлган. Элдин баарын алдап 5 жылдан бери ушу качып жүрөт. Ушу ибадатты гана билет экенбиз, абыты болсо постоянно чет мамлекетте болот экен, сурада Турцияда, Дубайда жүрүшөт дейт. Алар ушу биздин акчаны алып эле ойноп күлүп жүрүшсө керек деп ойлойбуз. Жок дегенде өзүнүн акчаны берип койгонго десек дагы мына бүгүн эртең деп буга чейин чозулду. Кээ бир адамдар процентке алып бергендери бар. Саскабат бүтүштү алар, процент төлөй беришип. Адам эмне кылабыз, айла жок айла атабыз, ушуга бир жакшы чара колдонуп берет деп ишенебиз. Биз ушу фирмага акча төгүп, ушу акчаны ала албай, ушундай эмелерди каскабаттык эмет жүргөнүбүз анык. Анан ушуларды карап, ушуларды өндүрүп эмет бергениңиздерди сурамабыз. Жабырлануучулардын айтымында Барс KG компаниясы 2017 жылы түзүлгөн. Бирок интернет булактарынан компания тууралуу толук маалымат тапкан жокпуз. Бизге кайрылгандар Барс KG компаниясынын башчысы Абытбек Атарбеков, анын орун басары Муратбек Кеңешбеков экенин билдирди. Ал эми Зарифа Кенебаева, Рустам Жунушалиев, Бекмырза Бердигулов аттуу жарандар бул компаниянын лидери болгонун кошумчалашты. Биз жабырлануучулар жөнөткөн маалыматтар аркылуу соц тармактардан алардын сүрөттөрүн таптык. Аталган Барс KG компаниясынын башында турган делген Абыт Атарбеков Зарифа Кенебаевалар менен байланышып пикирин ала албадык. Мындан улам компаниянын Токтогулдагы өкүлү делген Ибадат Токтогуловага байланыштык. Ал өзү дагы эл катары алданып калганын, компанияга эч кандай тиешеси болбогонун айтууда. Весь Кыргызстан боюнча эле чогултулушкан. Абыт Атарбеков, Кенебаева, Зарифа деп 10 000 кишиден чогултулушкан. Ошо Токтогул боюнча канча киши алданып калды аларга? 10 жакты бар го, 8 киши беле ушундай. Полный общий акчасы бир 400 000ге деле жетпеген акча. Алардын баарынын акчасын мен банктан салгам Кенебаева, Зарифага. Менде банктан квитанциялары бар сакталуу. Именно Кенебаеванын өзүнө которгоп Токтогулдан. Ошо эл катары эле мен деле жертвамын. Өзүм киргем, балдарымды киргизгем, атамы киргизгем, иним, бөлөлөрүмдү, подружкамды, өзүм айланамды киргизип алгам бүт. Эгер андай система экен, андай алданып каларын билгенде, жок дегенде өзүм кирбей, балдарымдын акчасын киргизбей коет элем да. Мен алардын жанында жүрүп аткан жокмун. Мен алар менен кошо акча жеген эмесмин, бир сом. Мага алар айлыкта төлөгөн эмес. Ибадат Токтогулованын айтымында компаниянын башында турган кишилер чет өлкөдө жүрүшөт. Айрымдарынын дайыны такыр эле чыкпай калганын айтат. Элдер деле ошол тиги Кенебаева менен өздөрү сүйлөшүп көрүп, анан кийин деп макулдап өздөрү ошо биз дагы акча алалы деп киришкенде мен баары алардын чөнтөгүнөн кыйнап алып туруп турган эмесмин да. Абыт Атарбеков Турцияда экенин билем, Стамбулда экенин. Кенебаева Зарифа болсо вообще таптырбай атат. Бекмырза Бишкекте эле жүрөт, ал уже карып чал болуп калган, ал эч жерге кол койгон эмесмин, тигине мындай деп эч кандай ответственность албай атат да. Бекта ошо Абыт Атарбеков менен Кенебаева Зарифа. Ошол Токтогулдар алдангандардын деле колунда соглашениясы бар. Монча төккөн, мынча акча $50,000 алам деп төктү, ошону берем деген колдорунда соглашениясы, круглый печати менен генеральный директор деп Зарифа Кенебаеванын подписи турат печати менен. Колдорунда ар бирисинин соглашениясы бар. Ички иштер министрлиги ушул эле жылдын башынан бери алдамчылык фактысы боюнча 10 000ден ашык кылмыш иши козголгонун билдирген. Анын 7 000ден ашыгынын бети ачылып, жалпы зыяндын көлөмү 903 миллион сомго жеткен. Эскерте кетсек, регион телеканалы ушул материал боюнча башка тиешелүү тараптардын жана жабыр тарткандардын үнүн эфир аркылуу чагылдырып берүүгө даяр. Аклай Карабаева, Регион.